Қандай қызық, қандай саламатсыз бе екен? Ой, саламатсыздар. Ой, рахмат, молодцы. Залға кіргенде. Значит, Құда қаласа, бұл бюджетке кіргіздік, толық үш кіргештен баштап ремонт қылады. Мақұл, сырты, ичи, жалпы 351 бала оқиды, әсісті. Құда қаласа ремонттып бүтіріп берсек, 500 балаға шығарасыз ба? 700-ге шейін шығар. Саламатсыздар, қандайсыздар? Саламат. Замат көңілге жағып қалды, өрдеп жасам мүсін yok жүрегімде, ошын бойға қалды. Музыкалық мектептен жаматы, урматтуу отанелер, урматтуу балдарым, урматтуу кыздарым, урматтуу Адилет агай. Биз бул мектептен тарыхын бир аз мен таанышып чыктым. 1937 жылы курулуп, 1955 жылы ошол Ош шаардык номер 1 музыкалдык мектеп болуп образовать этилиптир. Ошол биздин имаратыбыз 1937 жылдан бери бир дагы капиталдык оңдоо көздөн өтпөптүр. Урматтуу ата-энелер, мен сиздерге ушул мектепти атын фамилиясын айтпай эле коеюн. Жетекчи мектептин ордуна жардам бериштин ордуна, мектепке жардам бериштин ордуна наоборот мектепти ошо биринчи этаждагы жанагы соода түйүнгө айландырып, менчиктештирип, ошондой эле жакы өлөндөгү дагы 1,5-2 соток жерди өзүнө жеке менчикке өткөрүп алган. Ал кишинин аты биздин шаарыбыздагы чоң бир көчөбүзгө ушул кишинин аты коюлган. Эгер ушул биздин балдардын акысын, балдардын имаратын кайтарып, балдары ал киши жок экен, өтүп кетиптир. Балдары, кыздары бар экен, иштетет экен азыркы убакта. Эгер биздин ушул мектептин бизге керектүү окуу бөлмөлөрүн кайтарып бербесе, анда биз көчөнүн атын алмаштырышка туура келет. Так, урматтуу ата-энелер, урматтуу балдарым, мынакей Адилет агайыбыз менен мен мында орун басарым менен Нурлан Акимжанович менен чогуу ушундай бир чечимге келдик. Мына өзүңүздөргө жакшы белгилүү. Былтыр биз биринчи очередь ошо көчөлөрдү оңдойлу деп чечип, шаар боюнча 100 километрден ашык асфальт төшөлдү, скверлер төшөлдү, бир топ социалдык объекттер, мектептер, бала бакчалар оңдолду. Эми быйыл шаарыбызда 2 мектебибиз бар. Бирөө мына сиздердин мектебиңер, Бекмуратов атындагы мектеп, экинчи Чайковский атындагы биздин мектебибиз. Ушул салынгандан бери бир дагы капиталдык оңдотуудон өткөн жок. Тилекке каршы ошол биздин имараттарыбыздын абдан эскилиги жетиптир. Имаратыбыздын дагы абдан эскилиги жеткен. Мынакей агай менен сүйлөсөм, азыр 351
окуучу окуйт дейт. Эгер капиталдык оңдоп түзөн өткөрүп берсеңиз 700-ге чейин чыгарам деп атат. Быйыл бюджетке киргиздик, бюджетке кирди. Кудай кааласа 1-марттан баштап толук капиталдык оңдоп түзөн өткөрөбүз. Андан сырткары, урматтуу ата-энелер, урматтуу балдарым, андан сырткары бюджеттен дагы 5 миллион сом жаңы инструменттерди сатып алууга бөлөбүз. Мен өткөндө келип обход биз Нурлан Акимжанович менен Адилет агабыз менен чогуу обход кылып көрүп чыкканбыз, бесире таанышыпчы. Ошол мезгилде бизде Ширин деген татаңгай кызыбыз ошол эжекебиз менен чогуу бирдикте жана комуз сабагына репетиция кылып отурган экен. Ошол кызыма сөз бердим болчу. Кызым буюрса сага бир комуз алып берейин белек депчи. Ошол комузду ала келдим, кызыма белек кылып тартуулап коеюн. Бул кызыма белек кылып тартуулап коюлду. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, Кудай кааласа, эми убагында болбой калды. Биздин ким эле эмебиз? Нурбол, Нурбол балабыз как раз гран-приде биринчи орун алган экен, 2 жыл подряд. Нурбол, Кудай кааласа, уулум, сага мына ремонт иштери бүтсүн. Ремонту бүтүп, татаңгай колмолор эмелерди алганда сага да бир сонун комуз белек ала келем. Макул болом? Мынакей кызым. Белек, Эжеке, мынакей. Макул. Сага белек болсун, кызым. Жакшы ушу, Кудай кааласа, биздин Кыргызстаныбыздын атак даңкын чыгарган белгилүү Самара Токтакунова деген эжебиз бар, билесиң да, кызым? Ошол эжебизде татыктуу, эжекебизде татыктуу сонун биз коммунистика комузчу болгон, кызым. Макулбу? Ийгилик каалайм. Рахмат, кызым.